Allah Taala Kur'an'da aytты, birinchi dalil. Zumar suresinin 38. ayetinde قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ Айтқының дейді, пайғамбарымыз айтып отыр. О Мұхаммад, айтқын, сендер Аллахтан башқа сыйынып жатқан нәрсеңер, егер де Аллах Таала маңа бір зиян қаласа, бір зиян жетүүсүн қаласа, оору болсын, бале кырысы қандай болсын, алар ошоны менден кетире алабы дейді. Алар не? Менден ошоны кетире алабы Аллахтан башқа сыйынган нәрсеңер. Бұл бардық Аллахтан башқа сыйынылған нәрселерден алсыздығына дәлел болады. Ал периште болсын, пайғамбар болсын, олия болсын, ким болса дагы Аллахтан башқа сыйынылған бардығы, егер де Аллах Таала кайсы бир пендеге зиян жетүүсүн каалаган болса, ал эч кандай зиянды көтөрө албайт. Егер де Аллах Таала бирөөгө жакшылык каалаган болса, ал жакшылыкты эч ким тоса албайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, эгерде жер асмандан бардығы чогулуп, үммөттүн кыяматка чейинки үммөттүн баары чогулуп, сага бир пайда беребиз десе, ал сага эч кандай пайда бере албайт. Бир гана Аллах Таала тагдырыңа жазган чекте гана пайда келет дейт. Эгерде ошол бүткүл үммөт чогулуп, сага бир зыян беребиз десе, эч кандай зыян бере алышпайт. Сага Аллах Таала тагдырыңа жазган гана зыян жетет дейт. Чүнкү демек пайда зыян берүүчү жалгыз Аллах Таала. Пайда зыянды эч ким Аллах Таала каалабаса, Аллах Таала тагдырыңа жазбаса, эч ким сага пайда дагы, зыян дагы бере албайт. Демек бул жерде, бул аятта дагы чоң пайдалардан Аллахтан башкага эч кимге байланбаш керек. Пайда зыяныңды талап кылып дуа кылууда. Мисал үчүн олиялардын мүрзөлөрүнө барып, ыйык жерлерге, Апшырата, Сулаймантоо, Арсланбаб, Таштарата, кандай жер болбосун, ыйык жерлерге барып, ошол арбактардан сурасаң, ошол арбактардын бардыгы тең сага эч кандай пайда да бере албайт, зыян да бере албайт. Адам баласы, көпчүлүк адам муну соочулук, жыргалчылыгында бул сөздөрдү айтсаң, ооба туура деп кабыл кылат. Жакшы жүргөн учурунда жалгыз Аллахтан сураш керек. Аллах гана пайда берет, Аллах гана зыян берет десең, туура эле нерсе, бул нерседе эч каршылык жок деп айтат. Бирок не башына түйшүк түшкөндө ушуга окшогон нерселер унутулуп кетет. Башына бирөө катуураак ооруп аткан болсо, сен тетиги жерге барсаң, ошол олиянын эмесинде паланчы мындай кылган экен, тиги қан чыгарыптыр, ана мындай кылып келиптир, ошол менен айыгып кетиптир десе, ошо айыгып кетейин деп ошого бара берет. Аллах Таала унутуп калат. Бирөөсү кичине 3-4 жыл эле балалуу болбой кечигип баштаса, эмне балалуу болом десең, ушундай арды кылсаң, ошондо балалуу болосуң деп айтат. Ушу сыяктуу нерселерге эмне чуркап барышат. Аллах Тааланы унутуп коюшат. Бул аяттын аянында айтат, уландысында, "Ау арадияни бирахматин хал хунна мунсикат рахмати" Эгер де Аллах Таала бир мага райымдуулук кааласа, мага бир жакшылыгын кааласа, ошо силер Аллахтан башка сыйынып аткан нерсеңер Аллахтын жакшылыгын тосалабы дейт. Эч кандай тоса албайт алар дейт. Демек Аллах Таала бул аятта Аллахтан башка сыйынылган, Аллахтан башка суралган нерселердин бардыгыны алсыздыгыны баяндап атат. Айтат: "Кул хасбияллаху алейхи ятаваккалул мутаваккилун." Айтканың дейт, мага Аллах Таала жетишиктүү, Аллах гана жетишиктүү. Ошол кажеттеримди, муктаждыгымды, кыйналганымда, башыма балия түшкөндө Аллахка гана жалбарамын деген майында. Аллахка гана тоокел кылам. Мага Аллах жетишиктүү. Алейхи ятаваккалул мутаваккилун. Мына чыныгы тоокел кылуучулар ошо Аллахка гана тоокел кылат дейт. Аллах Таала Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгыны алсыз экендигин баяндап, башка аятта айтат: "Инналлазина тад'уна мин дунихи ла яхлуqu зубаба ва лау ижтамау ла." Силер Аллахтан башка сыйынып жаткан нерселериңер дейт. Алар баары чогулушса дагы бир чымынды жаратууга дагы алсыз дейт. Бир чымын жарата албайт. Азыр дүйнөдөгү мен деген акылдуу профессордун баары жыйылса дагы бир чымын жасай албайт. Чымынга жан сала албайт. Түшүндүңбү? Ва яслубу зубабу ла ястанқизуһу мин. Эгерде чымын алардын бир таманан бирдекени алып кетсе дагы ошондон да өздөрүн сактап кала албайт дейт. Түшүндүңбү? Даъфа талибу вал матлуб. Алар эмне? Ошолорго дуа кылып аткандагы, дуа сыйынылганда сыйынуучу дагы алсыз болду дейт. Ма кадараллаху хакка кадрих.
Аллахтын чыныгы баркы менен бакташкан жок алар деп атат. Демек ушундай Аллахтан башкага сыйынгандардын бардыгы ушундай алсыз. Бул жерде айтып өттүк, себеп болбогон нерселердин кайсы бирөөсүнө себеп деп этикат кыла турган болсо, ошол кичинекей ширк болот дедик. Качан кичинекей ширк болот? Эгерде ошону себеп катары ишенсе. А эгерде ошону түздөн түз өзү пайда зыян берет деп ишенсе, анда чоң ширк болот. Түшүндүңбү? Эгерде Олияга барып кан чыгарып бармасаң, ошол сага бала берет деп атсаң, анда эмне ал чоң ширк болот. Же ол болсо көзүмө дагандай көзүм очо така алганда ушул өзү балени кетирет деп атсаң, ишенсең, анда ал чоң ширк болот. Ал кафырлык динден чыгара турган чоң ширк болот. Бул болгону себеп деп аткан болсоң, анда ал кичинекей ширк болот. Кичинекей ширк дагы чоң күнөөлөрдөн болот.